Так, салам барыңыздарга туугандар. Бүгүнкү видеодо мен минус кеткеним тууралуу айтайын. Биринчи эле очередь бүгүн 27 ноябрь күнү мен минус кеттим. $2,5 миң минуска кеттим. Мен балансымда $28,000 бар болчу, $25,000 чейин түшүп, эми азыр кайра кичинеден көтөрүлүп келаткан чагым. Мен $30,000 чейин жетип, анан $30,000 $15,000 выводка коебуз деп команда менен сүйлөшүүлөр болгон туугандар. Анан биз 30.000 жетпей кичине минуска кетип калдым мен. Эми бирок акча керек болуп турат, $9,000 вывод кылыш керек болуп атат, $9,500. Эми бүгүнкү видеодо выводдор болот туугандар, жана ошондой эле өзүбүздүн жазып жаткан китепчебиз тууралуу айта кетели. Кыргыз тилинде китеп жазып атабыз туугандар. Ал китеп бинардык опцион болобу, фьючерс болобу, форекс болобу, криптовалюта болобу, спотовый торговля болобу, баардык жакта кереги пайдасы тие турган китепче болот туугандар. Ичинде технический анализдер болот, свечный анализдер болот, объемный анализдер болот, торговый пландар болот, жана ошондой эле системалар кандай иштейт экенин көргөзүп беребиз. Ошол общий системанын баардыгын кантип колдонуу керек экенин түшүндүрмөлөр болот китепченин ичинде. Бул нерсени эмне үчүн айтып атам туугандар? Жакында VIP каналынын участниктерине беришибиз мүмкүн, же болбосо мындай эле сатыкка чыгышы мүмкүн китеп туугандар. Алдын ала ошону айтып коеюн деген эле ой. Так, бүгүнкү давайте бир сделка ачайлы дагы, анализ кылып. И анан выводка коелу. Так, GBP USD валютный парасын көрөлү. Британский фунт жана доллар. GBP USD. Так, GBP USD валютный парасын ача турган болсок, бизде рынок на повышение кетип жаткан чагы, бирок бизде ылдый жакта объемдор слабыйлап келаткан экен. Андыктан бизден рынок азыркы учурда мынакей ушул жерге чейин көтөрүлүшү мүмкүн дагы, бирок все равно на понижение кетиши керек болот. Андыктан мен ушул жерден бир жолу 5 минутага $110 на понижение ачылайын. Анан так, калган бул жактан биз вывод кыла берели туугандар. Вывод средств деп киребиз. Кимде ким вывод кылганды билбей турган болсо, акча чыгаранды билбей турган болсо, бизде мурдагы видеолорубузда көргөзүп келгенбиз. Ошол видеолордон көрсөңүздөр болот. Так, биз Tether стейблкоин аркылуу вывод кылабыз. Бул стейблкоин, бул напрямую долларга байланган цифровой валюта десек болот. Булардын курсу менен жүрөт. Биз ошону менен вывод кылабыз. Анан $9,500 вывод кылабыз. Анан жана ошондой эле бизде бул жерде адрес кошелькабыз историяда калып калган. Ошол адрес кошелькага вывод кылабыз. Продолжить кнопкасын басабыз. Так, караңыздар. Запрос на вывод средств успешно отправлен дейт туугандар. Вы получите средства в течение нескольких рабочих дней деп жазылып турат. Бирок бул бизге бир күнүн ичинде эле вывод кылып бериши керек болот буюрса. Көпчүлүк учурда бир күнүн ичинде эле түшөт. 4 саат, 5 сааттан эле түшүп калат. Так, тиги сделканы карай турган болсок. Так, бул сделка бизде ылдый көздөй на понижение кетип атат уже. Бул жактан трейдинг вьюдан ачып карай турган болсок, трейдинг вьюда караңыздар, уже объемдор слабый болуп калды. И бул свеча дагы соответственно кичинекей эле болуп калды, кичинекей эле да. Мунун күчү жок деп билсек болот. Андыктан бизде рынок азыркы учурда ылдый көздөй разворот алышы керек болот. Так, күтөбүз туугандар. Сделканын жабыларына бизде 3 минутта калып атат. Трейдинг вьюда болсо свечанын жабыларына 20 секунд калып атат. Кийинки свеча бизде ылдый көздөй на понижение кетиши керек болот. Так, айттым белем на понижение кетет деп. Айткам. Бул уже уверенный плюска кетип атат десек болот. Бул сделка жабылганча дагы бөлөк валютный параларды ачып көрөйлү. Так, евро-доллар валютный парасын көрөйлүчү. Евро-доллар валютный парасы уже бул ылдый көздөй на понижение кетип жаткан чагы, бул жерден сделка ачылып вообще не стоит. USD GPI валютный парасын көрөйлү. USD GPI валютный парасы бизде на понижение кетиши керек болот бул жактагы. Бирок 7 минуттага ачылайын на понижение. Эмне үчүн 7 минуттага? Азыр айтып берем туугандар. Бизде USD GPI валютный парасында трендти караңыздар, өзү бизде нисходящий тренд болуп турат. Анан рынок ылдыйкы минимальный уровеньге чейин келген. Ошол жерден бизде рынок өйдө көздөй багыт алган десек болот. Анан өйдө көздөй кеткенден кийин бизде кайра ушул жердеги уровеньди өйдө көздөй пробивать эте алган эмес.
Анан бул жерде пробивать эте албагандан кийин бизде рынок ылдыйкы көздөй ближайший локальный областка кайрылышы керек болот. Ближайший локальный областка кайрылган экен. Бул жерден свеча дагы өйдөгүстөй аттанайын деген, бирок бул свеча дагы не определенный свеча болуп жабылып калган экен. Эми бизде общий тренд нисходящий болуп аткандан кийин ушундай болбогон эле кичинекей объемдор рынокто өйдөгүстөй алып кетишине мүмкүнчүлүк аябай эле аз туугандар. Андыктан бул сделканын жабылышын күтөбүз. Мурдагы сделкабыз бизде жабылып калды. GBP USD валютный парасында сделкабыз уже уверенный плюста турат туугандар. 1 минутта калып атат сделканын жабыларына. USD GPI валютный парасын көрө турган болсок, рынок USD GPI валютный парасы эгер азыр өйдөгүстөй дагы ушул уровеньге келе турган болсо, биз уже дагон менен ылдыйкөздөй на понижение ачылышыбыз керек болот. Андыктан күтөбүз. GBP USD валютный парасын карай турган болсок, GBP USD валютный парасы биз айткан анализ менен уверенно плюска жабылып атат. Сделканын жабыларына бизде 30 секунд калып атат. Ушул сделканын жабыларына. Бул сделка бизге $110 менен кошулуп, $205 алып келет экен. Тигил жакта карай турган болсок, USD GPI валютный парасын карай турган болсок, бизде дагы деле свеча неопределенный болуп өйдөгүстөй өсө албай жатат. Андыктан мен билгем ушундай болорун, ошон үчүн 8 минутта ачылгам, кийинки свеча ылдыйкөздөй на понижение кетиши керек болот. Стопудово. Сделканын жабылышын күтөбүз. Тигил сделка уже плюска кетти. Баланска кошулду. Бул сделка жабылганча видеону бат-баттан алып коем туугандар. Күтөбүз андыктан. Туугандар, бизде сделканын жабыларына 2 минута 55 секунд калып атат. Сделка жабылганча айта кетейин, биздин VIP каналга кошулуңуздар. Бизде VIP каналда китепче бергенбиз. Торговый пландар менен кантип иштеш керек, таблицалар менен кантип иштеш керек. То есть ал пландар аркылуу сиздер эч качан минуска кетпейсиздер. Ошол торговый пландары жоктун айынан көпчүлүгү минуска кетет. Бирок биз ошол китепти кыргыз тилинде түшүнүктүү жана жеткиликтүү кылып бүт таблицаларга чейин түзүп бергенбиз. Андыктан биздин VIP каналга кошулуңуздар. Ал китепчени биз атайын ошо VIP каналдын участниктери үчүн жасап бергенбиз, минуска кетпеш үчүн. Андан да бөлөк айта кетчү нерсе туугандар, биздин каналдардын баарына катталып чыгыңыздар. Биздин сураныч боюнча дагы алдыда жакшы анализдерди көргөзүп бермекчибиз. Азыркы биздин сделкабыз болсо, биз айткан анализ боюнча эле ылдыйкөздөй кетип атат. Бул бизди абдан кубандырат деп алайынбы. Сделка жабыларына 1 минутта 50 секунд калып атат. Сделка жабылганга чейин күтөбүз туугандар. Жанагы азыр көп эле трейдерлер, Кыргызстанда трейдерлер аябай көбөйүп кеткен. Мен трейдерим дегендер иттин богунан көп азырчы. Анан ушул Pocket Option платформасынын ичинен чыкпай эле, укмуш өздөрүн трейдер сезип эле, ушунун ичинен эле чыкпай эле, сүйлөп аткан сөздөрүн билбейт. Анан өзүңүздөр чечим кылыңыздар. Алар ушинтип отуруп эле ичинен бир индикаторлорду коюп, мен ушунун ичинен индикаторлорду мен OTC параларына эле колдоном көпчүлүк учурда, чынын айтайынбы. Калган анализдин бардыгын TradingView'да жүргүзөм. TradingView'да ал жакта официальный котировкалар келет. Жана ошол TradingView деп эстеп кеттим. Кошо кетейин туугандар. TradingView'дан көпчүлүгү сурашып атат. Ылдый жакта объемду кантип кошом? Ылдый жакта объемду туугандар индикатор вкладкасына киресиздер. Индикатор вкладкасына киргенден кийин ошо поиск деген жерге эле сиздер объем деп оп деп жазсаңыздар эле мынакей объем деп чыгат. Ушул объемду бассаңыздар бизде ылдый жактагы объемдор чыгат. Жана ошондой эле бул жака валютный параларды кошуп жатканда, мисалы үчүн плюсту басып кошуп атасыздар да. Кошуп атканда, мисалы үчүн берге сиз азыр евро USD деп жаза турган болсоңуз, евро доллар деп. Бул жерде евро доллардын түрлөрү көп, караңыздар. Бул жерде мына Kraken дейт. Евро долларды Kraken деген биржасы котировка кылып берет экен. Евро долларды мына Capital.com деген Forex компания котировка кылып берет экен.
ну и так далее да. Ушундай посредник компаниялар көп. Бирок бинаркага, вот именно Pocket Optionга кайсыл валютный пара туура келет? Бул Forex FXCM деп турат. FXCM. Ушул котировка туура келет туугандар. Бардыгы четкий, свечаларына чейин, котировкаларына чейин, бүт опереженияларга чейин туура келет. Биздин сделка жабылды, уверенный плюс болду, баланска дагы кошулду. Эми туугандар, баарыңыздардан максимально суранат элем ушул видеого лайк басып, катталбай көрүп аткандар болсо каттала кетиңиздер. Менин видеолорумду 60% катталбай көрөт. Мен бияктан аналитикадан карап турам, 60% адам катталбай көрөт экенсиңер. Жөн эле катталуу кнопкасын, подписаться кнопкасын басып койчу, родной, блин. От души. Мен подписчиктерим көп болуп калсын. Азыр 4000 подписчиктин ичинен ар бирөөсүнө ыраазымын да, мага катталып мени колдоп атканычы. Мен бул каналды нолдон баштагам. Накрученный подписчик менен же ушундай менен баштаган эмес. Мен бул каналды нолдон баштагам, андыктан мен ар бирөөсүнө ыраазымын. И сенден да суранат элем, көрүп аткан адамдан дагы мага подписка кылып, каналга катталып, лайктан баса кет, жана алдыда дагы буюрса жакшы полезный контенттерди чыгарганга аракет кылам. Дагы айтайын дегеним, азыркы учурда мисалы үчүн трейдингден акча таап аткандардын баардыгы мындай молчанияда отурат да, тынч, эч кимге эчтеке айтпай, акча чыгарып аткандар дагы бар, акчаны таап аткандар да бар, көп да андайларчы. Анан алар унчукпай отура берет. Мисалы үчүн баягы күнү биздин открытый чатка ушинтип бирөө жазып атат. $11,500 вывод кылдым, анан дагы $10,000 выводко койгом, ал түшкөнгө чейин кайра азартым иштеп кетип, аны отмена кылып, аны кайра сливать этип алдым дейт. Бирок $1000 менен баштаган экен торговлянычы. Анан мынайки жөнөткөн караңыз, $11,000 чыгарган экен, 11,500, 4 саат 5 саатта келип түштү дейт. Мону караңыздар. Ошол жигиттин котлетасы. Эми өзүңүздөр вывод кылсаңыздар, туугандар, эми бул жактан акча тапса болобу, болбойбу? Таба албагандар дагы бар. Сливать этип алгандар дагы бар. Андай нерсе любой эле бизнесте дагы ошондой эле. Бир бизнести ачып күйүп калгандар андан көп, мисалы үчүнчү. Ошондой эле сиздер берден эми сиздер бизнес баштап аткан жоксуздар да. Бул жерде сиздер өзүңүздөрдүн жашооңуздар үчүн риск кылып жаткан чагыңыздар да. Өзүңүздөрдүн жашооңуздар үчүн $100 менен хотя бы риск кылып, бир байкап көргөнгө мындай кудуретти кой бериш керек го дейм менин оюмча. Анан $25-20 менен, $10 менен отуруп алып, анан аны кайра сливать этип, мен ушундай тигиндей дей бербейчи. Мындай чыгынып туруп, өзүңдүн жашооң үчүн бир риск кылып көрчү. Болсо болот, болбосо жок. Кайра сага өзүңө опыт болот, кайра кийинки жашооңдо сен дагы дальше бөлөк сфераларды изучать этесиң, мисалы үчүнчү. Анан ошон үчүн туугандар, именно ошо эркектерге айтат элем, мен аял кишилерге эчтеке деп айта албайм. Могу эркектерге өзүңөрдүн жашооңор үчүн рисковать этип көрүлө. Бул платформада болбосо дагы криптода, крипто, фьючерсте, форексте рисковать этип көргүлө. Болсо болот, болбосо болбой калат. Сен жашооң токтоп калып аткан жок. Мейли 200 000 карызга кирип кет. Мен 1,5 миллионго чейин карызга кирип кеткен күндөрүм болгон. Карызга кирип кетсең деле сени ал үчүн өлтүрүп кетпейт дейм. Анан өзүңдүн жашооң үчүн рисковать эте албай эле анан коркуп отура бересиңер, туугандар. Так, туугандар, каналга катталабыз. Лайктан басып, каналга катталып, комментарийден колдоо сообщенияларын жаза кетсеңиздер, кийинки видеодо эмнени көргөзүп берейли, кандай анализди көргөзүп берейли, TradingView'нун эмнесин көргөзүп берейли, жаза кетиңиздер оюңуздарды, биз ошого жараша видео тартып беребиз. Сиздер менен Крут Трейдер болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.